Бүгін біз бұл жерге бір ғана мақсат менен келдік. Бұл азыркы конституциялық реформаға юридикалық жақтан баа берүү. Биздин юридикалық жамаат эч кандай бир саясий партиянын же саясий топтордун кызыкчылыктарын коргобойт. Биздин жалгыз гана максатыбыз бар, бул Кыргызстандын жаркын келечеги. Биз Кыргызстанды өнүккөн, демократиялык жана көз карандысыз мамлекет катары көрөбүз. Бул максатка биринчи кадам мыйзамдуулук жана конституциядан башталат. Биз мындай өлкөнү конституциянын тамгасын жана рухун урматтап жашаганда гана түзө алабыз. Конституция бул мамлекет, бул социалдык келишим, бул мамлекет менен жарандардын ортосундагы келишим. Эң негизги конституциянын максаты бул мамлекеттик органдардын укуктарын чектөө. Азыр биз эмнени көрүп жатабыз? Ар бир мамлекеттик органдар бул келишимди бузуп жатат, ар тараптан. Бул абдан кооптуу жана коркунучтуу нерсе. Эмнеге? Эгерде азыр биз ушундай жол менен конституциялык реформага барсак, 1-2 жылдан кийин кайта эле ушул жолго түшөбүз. Кайта эле Кыргызстан мамлекеттик төңкөрүштүн барымтасында кала берет. Сунуш кылынган конституциялык реформа ушундай укуктук башаламандыкка эң сонун мисал. Эмне себептен конституциялык реформа мыйзамсыз жана легитимсиз? Биринчи ирет. Азыркы учурда Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы өз ишин жасалма жол менен кеңейтип алды, узартып алды. Ал Жогорку Кеңеш 6-чакырылышы конституциялык реформа жасоого эч кандай укугу жок. Бул даттана түрдө биздин конституцияда жазылган. Азыр 6-чакырылыштын, Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы бийликтин вакуум алдын алуу боюнча гана иш улантууга аргасыз. Бирок 6-чакырылыш өз ыйгарым укуктарын фундаменталдык жана кризистик чараларга колдоно албайт. Референдум жана конституциялык реформа бул фундаменталдык чара. Экинчиден, баш мыйзам иш жүзүндө толугу менен алмаштырылып жатат. Бизге азыр өзгөртүү же түзөтүү киргизүү болбой эле. Ал эми Конституциянын 114 беренеси боюнча Жогорку Кеңеш жалгыз гана өзгөртүүлөрдү киргизет. А бизде болсо таптакыр жаңы конституция элге, кыргыз жарандарга жана мамлекетке таңууланып жатат. Эң негизгиси Венециялык комиссия ушул жумада өзүнүн амикус кюри деп коет. Бул шашылыч корутундусунда Жогорку Кеңеш өткүл мезгилинде ыйгарым укуктары чектелген деп кетти. Азыркы парламент 6-чакырылыштын депутаттары шашылыш чараларды, анын ичинде конституциялык реформа жасоого укугу жок деп кетти. Урматтуу Кыргызстандын жарандары, азыр көпчүлүгүңөр айтып жатасыңар, биз эмне үчүн Венециялык комиссияны угушубуз керек деп. Ал бизге ошо батыштын идеологиясын таңуулап жатат деп. Бул таптакыр туура эмес. Венециялык комиссия бул Европа кеңешинин алдында түзүлгөн эң чоң конституциялык топ, эксперттерден түзүлгөн топ. Венециялык комиссиянын корутундусу дүйнөлүк практика, демократия жана конституционализмдин принциптерин чагылдырат. Керек болсо, көпчүлүк Венециялык комиссиянын корутундусунда алар Кыргызстандын биздин мисалдарды мисал катары көрсөтүп кеткен. Мына карабайсыңар, Конституциялык палата Кыргызстанда жакшы иштеп жатат деп. Өзүңөр көрүп жаткандай эле Венециялык комиссия бул дүйнөлүк практика, бул дүйнөлүк принциптерди камтыйт. Ал чыгыштын, батыштын же болбосо Европанын идеологиясы эмес, бул дүйнөнүн идеологиясы. Эгерде Кыргызстан өзүн демократиялык жана өнүккөн мамлекеттердин катарына киребиз десе, Венециялык комиссиянын корутундасын четке кага албайт. Анткени бир дагы мамлекет аны кыла албайт. Эгерде ошо мамлекеттер Венециялык комиссиянын корутундасын четке какса, бул мамлекеттин кадыр баркына, материалдык жана тышкы саясий жоготууларга алып келет. Ар кайсы тараптан эл аралык коомчулук тарабынан санкциялар башталышы мүмкүн. Тышкы карыз боюнча төлөмдөрдү катаалдаштыруу процесси башталышы мүмкүн. Эң негизгиси чет өлкөдөн инвесторлорду тарта албай калабыз. Биз глобализация учурунда Кыргызстан жалгыз өнүгө албайт.
Биз бирден бир ошол эл аралык коомчулук менен чогуу гана үлгү алабыз. Ошондуктан бул батыш же чыгыш дегенди коюп, эл аралык практикада кандай болсо, ошону урматтап конституциялык реформа кылышыбыз керек. Демек, Конституциялык палата алар өзүлөрү ушу Венециялык комиссияга корутундуу жазууга сунуш берген. Азыр болсо ошо Конституциялык палата Венециялык комиссиянын сунуштарын угушу керек. Укмак түгүр ошо мыйзамды Конституцияга каршы келет деп табышы керек. 22 октябрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алган мыйзамды. Буга жалгыз гана Венециялык комиссиянын корутундусу дал мисал болбойт. Конституциялык палатанын ушул боюнча өзүнүн дагы укуктук позициясы бар. Конституциялык палата 24 апрелда 2019 жылы өзүнүн чечиминде төмөнкүлөрдү айтып кеткен. Кыргыз Республикасынын Конституциясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарын толук тизмесин камтыйт деп. Ал тизмеси жана ыйгарым укуктары башка ченемдик укуктук актылар менен кеңейтилбейт деп. Конституцияда бир да жерде жазылган жок. Жогорку Кеңеш өз ыйгарым укуктарын кеңейте алат, же болбосо ыйгарым укуктарын узарта алат. Бир да жерде Конституцияда Жогорку Кеңеш шайлоо процесстерин токтотуп алат деп жазылган эмес. Демек, азыркы Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы жасап турган нерсе бул толугу менен легитимсиз жана Конституцияга каршы келет. Урматтуу Конституциялык палатанын судьялары, сизге кайрылып кетет элекпиз биз бүгүн. Сиздер өзүңөрдүн чечимдериңерде көптөгөн абдан жакшы чечим кылгансыңар. Венециялык комиссия силердин чечимиңерди мисал катары дүйнөгө көрсөткөн болчу. Азыр силерде тарыхый миссияңар бар. Бул жерде биз юрист катары дагы билебиз, жалгыз гана туура чечим бар. 22 октябрда кабыл алган мыйзам толугу менен Конституцияга дал келбейт. Андан сырткары силердин укуктук позицияга ылайык президенттин дагы ыйгарым укуктары Конституцияда чектелген. Ал жерде бир да жерде Конституцияда жазылган жок. Президент өз указы менен Конституциялык кеңешме түзөт деп. Конституцияда бир жерде жазылган жок. Президент өз ыйгарым укуктары менен конституциялык реформа кыла алат деп. Демек, азыркы түзүлгөн конституциялык кеңешме дагы таптакыр легитимсиз жана мыйзамсыз. Ошондуктан азыркы болуп жаткан конституциялык реформа таптакыр биздин конституцияга да дал келбейт, эл аралык практикага да дал келбейт. Буну Конституция палата өзүнүн дагы чечимдеринде айткан жана Венециялык комиссия дагы өз корутундусунда дагы айтып кетти.